Ак Сый районунда чакан ишкердик жолго коюлуп калды. Буга мисал катары Кербен шаарынын тургуну Жидебек Жакыпбек уулу иштеткен ишкананы айтууга болот. Пластиктен айнеге эшиктерди жасаган ишкердин кардарлары көбөйдү, 3 адам жумуш менен камсыз болгон. Мамлекет тарабынан 100 000 сом алганбыз башта. Ушул тармакта иштечүдүм, ар жерде иштеп үйрөнүп жүрүп, Кудайга шүгүр азыр 100 000 алып, бияка инструмент алып иштеп жүрдүк. Кийин дагы мамлекет тарабынан 200 000 алдык, Кудай кааласа 200 000 алып, дагы жашоо материал, айнектерди көбөйттүк, материалдарды көбөйтүп. Ушу үчөөбүз иштеп атырык, Кудай кааласа, Кудайга шүгүр. Аталган үй бүлө 4 балага пособие алышчу. 2023 жылы 100 000 сом каражат алып, ишкердигин баштаган. Натыйжасы дурус. Салык төлөмдөрүн убагында төлөп, кирешеси арта баштаган. Ак Сый районунда мындан 5 жыл мурун жумушсуздук шарты боюнча көрсөткүчү жогору эле. Бул статистика 2 жылдан бери азайып баштаганы байкалууда. Социалдык келишимдин алкагында 12 багытта келишим түзүлүп, каражаттар берилген. Мал чарбасы, соода сатык, кондитердик ишкердик, тигүүчүлүк, жыгач уста жана машина оңдоочу жайлар иштеп баштаган. Буга чейин 3 балама пособие алчыдым. Анан үйдө отуруп пособие эч жетпейт да балдарга делечи. Анан ушу соцконтракт берилип атат дегенден угуп, анан мен дагы жазылып алдым. Азыр жакшы, шүгүр иштеп атабыз. Азыр 2 кызыбыз бар. Жумуш бизге жардам беришип, алар дагы өздөрүнүн иштегенине жараша зарплата алышат. Социалдык келишим калктын жашоо турмушун жакшыртууга өбөлгө түздү. Чакан ишкердик жолго коюлуп, тургундарга кирешеси арта баштады. Ак Сый району боюнча жалпы ошо 2023-2024 жыл боюнча жалпы 2310 үй бүлөгө бердик. Бул деген биздин бул социалдык келишим деген өзүнүн негизинен бул жакшы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, иш менен ордуна камсып, жаңы турмушка үндөө экен да. Мына ошол азыр биздин алган жарандарыбыздан көрүп отурабыз. Ошол алган жарандарыбыз айрыкча бара-бара 2024 жылда бергенде биз көп болдук. Аябай баягы жаңы жумуш ордундарын түзүү боюнча дагы өзүнүн идеяны айтышып, бизнес планын көрүп атабыз да. Ошондон да биз жарандарыбыздын ишке жөндөмдүүлүгүн, потенциалын байкадык. Райондун аймагында жумушсуздук кыскарды. Социалдык келишимдин натыйжасы менен ишкерлер ар бири 4-5тен жумуш орундарын түзүүгө жетишишти. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Ак Сый районунан.